Саудовский Аравиядан бизге 30 кардиохирургдар келди. Алар ушул бир неделянын ичинде 85 стенд кылышты, 17 операцияны открытое сердце кылды, и консультациялар кылды. Бүт бардыгы результаты жакшы. Ушундай эле акциялар сүйлөшүп атабыз, боло берет. Жакын арада дагы ушундай акциялар биздин Ош областында болот. Азыркы кезде биз да сүйлөшүүлөрдөн жүрүп, 10 бизге ФАП куруп берип атат. Мынакей бир бизге больница кылып берип атат, үчүнчү. То есть биздин Саудовский Аравия менен биздин Кыргызстан ортосундагы сотрудничество абдан жакшы жүрүп атат. При встрече руководством Саудовской Аравии текшерди да, уже 90% бар экен, жакында эже чыдап туруңуз, выписка болуп калды, үйүңүзгө барып туруңуз, кандай араптар келсе ошондой чакырабыз, бир 3-4 күн чыдап туруңуз деп үйгө чыгарган, анан телефон номерлерин алып калган. Үйгө баргандан 3-4 күндөн кийин эже келиңиз, сизди даярдашыбыз керек деп Мирахимова бияка чакырды. Биз ошол убагында келдик. Келери менен эч кандай проблема жок, жакшынакай келип жаткызышты, 2 күн дарылашты, даярдап. Анан араптары келди. Араптар бир 2 күн жасагандан кийин 3-күнү мени жасашты. Аябай жеңил, колдоруна рахмат. Биздин өзүбүздүн врачтар да аябай жакшы экен. Аябай карашат экен, көңүлдү аябай жакшы бурушат экен. Мындай мен ыраазымын врачтардын баарына. Анан араб туугандарыбызга да рахмат. Ушунчалык келип бизге ушундай жардам берип кеткенине. Башыңа багы оору келмейинче оорунун себебин билбейт экенсиң да. Бул жерге келгенде ушу врачтар айтып, могу тамеки эң биринчи душман. Спирт ичимдиктерин ашыкча пайдалануу, анан жана көчөдө мындай өзүң мындай эмеси сапаты кандай эмес тамактарды ичүү, жана туздуу сен айткандай, аябай туздуу куруттарды көчөдө ар кандай мындай сапаты мындай түшүнүксүз тамактарды жеген аябай туура эмес экен да. Анан бул тамакты дагы өз убагында мындай өтө көп эмес тамактануу режимге кириш керек экен да. Эң көп жүрөк оорулар ушу Кыргызстанда болуп атканда албетте өкүндүрөт. Бул боюнча дагы ушу жаштарга ушу институттарда, окуу жайларында, мектептерде сабак өтүш керек экен деп ойлоп калдым да.